Мурда мисалы үчүн 7-8 күндө куруп аткан өрүктөр азыркы мезгилде 3-4 күндө куруп калып атат да. Баткен облусунун тургуну Турсунали Төлөмүшов өрүктү тез жана сапаттуу кургатуунун жол жобосун баарына үйрөтүп жаткан чагы. Айтымында быйыл түшүм аябай жакшы. Жылына мөндүр уруп, чотур болуп кетсе, быйыл бир кылка жылмакай. Багбан өрүктөн эле калдыксыз өндүрүш жасап жатканын айтат. Түшүм өзү кургатылып да сатылып, кыям да жасалса, данеги чагылып андан май сыгып алышууда. Ал медицинада кеңири колдонулат. Ал эми ошол эле данектин кабыгын үбөлөп, косметологияда колдонулган скраб үчүн сатып жатыптыр. Бул иштердин бир тобун баштоого эл аралык донорлор көмөк көрсөткөн. Эми багбан жасаган иштерин кеңейтүүгө кызыктар. Бул үчүн мамлекеттик арзан насыяга кезекке турган. Быйыл кезек жетпей калып, кийинки жылы алам деген үмүтү бар. Мамлекеттин колдоосуз өнүгүп кетиш кыйын экен да. Мамлекеттен сөз колдоо болуш керек экен. Болгон акчабызды курулушка иштеттик да. Башка акчабыз калбады. Азыр бүгүнкү күнү эми бир түрткө өрө турган булак таппай атабыз да. Бизге айланма каражат акча керек болуп атат. Бул жерде эми бул ишти жасаш үчүн мындай аз акча болбойт, көп акча керек экен да. Мисалы үчүн жок дегенде 50 миллион сом акча керек экен да. Ишти алып кетиш үчүн, экспортко чыгыш үчүн. Быйыл жалпы тармактуу комплекстүү колдоо максатында айыл чарбасын каржылоо 11 жана агрокредит багыттарында 9 миллиард 810 миллион сом бөлүнүп 6% үстөк менен берилди. Агрокредиттин негизги максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Тактап айтканда кластердик ыкма менен эң керектүү болгон социалдык азыктарды өндүрүү, сатуу, кайрыштетүү жаатында көмөк көрсөтүү. Ал жерде бизде былтыр ошол 9 ошол азык-түлүк коопсуздугуна кирген 9 продуктубуз болсо, ошол 9 продуктуну колдоого багытталган болчу. Быйыл биз бул долбоорду кеңейттик. Дагы 7 ошол айыл чарба продукциясы кошулган болчу. 4 миллиард 200 миллион сом акча каражаты каржыланды. Биздин агрегаторлор 3000ден ашык 3200 киши ушул долбоорду колдонуп насыя ала алышты. Деги эле айыл чарба тармагын колдоо жана жеңилдетилген насыяга бөлүнгөн каражаттын көрсөткүчү жылдан жылга өсүүдө. Долбоор башталгандан бери 54 миллиард 27 миллион сом насыя берилген. Адистердин айтымында кредиттин кайтарымдуулугу да өтө жогору. Белгилей кетчү нерсе бул мамлекеттик долбоор жанагы айтып кеткендей эле аябай жеңилдетилген, мисалы пайыз жагынан жеңилдетилген, мөөнөтү жагынан жеңилдетилген кредит болгондуктан бул жерде кайтарымдуулугу өтө жогору. Биз айта кетебиз, ушул айыл чарба каржылоо негизи эле азыркы 11-чи долбоор болуп атпайбы? 1-чи долбоордон баштап эле кайтарымдуулугу өтө жакшы мамлекеттик долбоор болуп эсептелинет. Талдоочулардын айтымында айыл чарба тармагын колдоо өлкөнүн экспорттук дараметин бир кыйла жогорулатат. Ошол эле убакта заманбап агрардык технологияларды киргизип, сугат жерлеринин түшүмдүүлүгүн жогорулатып, санариптештирүү жаатында да жигердүү иштерди алып баруу зарыл экенин белгилешет. Акмарал Сабатар, Эсентура Бакеев, Ала Тоо 24.